Жогорку кеңештин мурдагы депутаты экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановго карата сотко чейинки өндүрүш иши токтотулду. Бул туурасында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда, мындай чечимге анын жана туугандары тарабынан жарандардын ошондой эле мамлекеттик кызыкчылыгына каршы келген фактылардын жоктугу себеп болгон. Ошону менен катар Бабанов мамлекеттик бюджетке колдоо иретинде 100 миллион сом которуу тууралуу келишим түзгөн. Өмүрбек Бабановго жана ага тиешеси бар коммерциялык түзүмдөргө карата мурда козголгон кылмыш иштерин иликтөөнүн жыйынтыгына ылайык Бабановдун жана анын жакындарынын иш-аракеттеринде мамлекеттин, юридикалык жактардын жана жарандардын кызыкчылыктарына зыян келтирген фактылар табылган эмес. Буга байланыштуу сотко чейинки өндүрүш токтотулду. Ошол эле учурда Бабанов менен мамлекеттик бюджетке колдоо иретинде 100 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын которуу жөнүндө келишим түзүлдү. Ал эми бул маалымат боюнча саясатчынын өзү дагы Сереп медиа маалымат агенттигине тастаган. Анда Бабанов адилеттүүлүк эртели кечпи орношу керек болчу деп билдирген. Эске салсак, Өмүрбек Бабанов 2009-жылдын 29 августунда финансы полициясына сурак берип чыккандан кийин УКМКда жана финансы полициясында ага каршы 8 иш тергелип жатканын айткан. Эске салсак, Өмүрбек Бабанов 2017-жылы президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдына чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген негизде айып коюлган. Ошону менен катар финансы полициясында Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу 2019-жылы апрелде жандаган кылмыш иштери боюнча күбө катары суралган. Өмүрбек Бабанов буга чейин саясаттан кетерин, президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин депутаттык мандатын тапшырып, Орусияга чыгып кеткен. Бирок кайра 2020-жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундоодо келип, митингдерде сүйлөп, саясатка кайтканын жар салган.